Салам алейкум достор, биз азыр Growwave деген компанияга конокко келдик. Кыргызча анча деле сүйлөй албайм, орусча Сонун эле сүйлөп турасыздар. Түшүнбөйбү? Жо, бизде Only in English. Yes. Окей. кандайдыр жакшы. Программирование билбейди эле ушундай сонун жерде иштесе болот экен достор. Көрдүңөр бир дагы бир жолу көрсөтүп коеюнчу. Ар бир айдын кирешеси 110.000, 107.000 тегерегинде ошол суммаларга келип калдыңар. О, 117 миң. Бираз кыргызга окшош калып тур да. Азиатский. Достор, мен башым айланып калды чынындачы. Минимальный bizde $300 baştalат. Жогорку деңгээли азыркы убакта 3000 чейин. 3000 чейин алганда бар да. Салам алейкум достор, биз азыр Growwave деген компанияга конокко келдик. 85 кишиден турган абдан чоң компания, IT компания жана дүйнөгө жумуш жасаткан компания. Азыр кирип туруп, ушул компания менен ичинде сүйлөшүп кетели. Келгиле достор. Элдар Галиев, ошол Growwave деген компания негиздөөчүсү. Азыр бул офиске жаңы көчүшүптүр. Офис жөнүндө азыр бир кыскача тур кылып туруп, Элдар менен сүйлөшүп маектешкенче ушул компания жөнүндө сүйлөшүп кетсек болот экен да. Макул, анда биз сулуу жактан баштайык. Бул жерде бизде кичине кухня, чай ичип, кофе ичип, тамак жегенде балдар турушат. Эң биринчи комнатабыз бул маркетологдор. Биздин креативный командабыз. Булар клиенттерди табышат. Жаңы каналдарды, рекламаларды бүт баары ушул отделден чыгат. Коллективде средняя заработная плата. Среднийде айта албайм го, бирок айта алам, кайсынан минимальный bizde $300 башталат. Жогорку деңгээли азыркы убакта 3000 чейин. 3000 чейин алгандар бар да. Бул не кылат экен? Не кылат? Сатууга жардам берет. Чоң суроо, бул маркетинг платформа. Достор, Growwave деген бул билишим приложение болобу же компьютерде? Бул полноценный продукт сайттын ичине кирилет. Эгер мүмкүн силер сатсаңар товарларды, өзүңүздүн сайтыңар бар интернетте, анан ошол сайтты ичине биздин сервисти кошуп койсо болот да. Плагин сыяктуу интеграция кошулат сайтка. Биздики маркетинг платформа болгондон биз жардам беребиз ошол сайтка өз клиенттерин табуу, өз клиенттерин жакшы билүү, өз клиенттеринге кандайдыр пайдалуу информацияны берүү. Мисалы, эң ыңгайлуу кандай бир сайт бар азыр? Сразу биринчи очередь башыңарга келген нерсе кийим саткан магазинби же эмне? Кандай магазиндер бар? Кукай деген бир бренд бар. Кукай деген бренд кыргызстандык эмес ал? Бул дүйнөлүк бренд. Өздөрү Франциядан болушат. Бирок алардын филиалдары көптөгөн мамлекеттерде бар. Сайттары дагы ар кайсы түрдүү тилдеринде бар, башка ар кайсы региондорго катары. Алар 2014-тө Growwave деп туруп ачылгансыңар. Ошондо азыр 7 жыл болуп калды. 7 жылда силер 85 кишилик командага келиңер жана ар бир айдын кирешеси 110.000, 107.000 тегерегинде ошол суммаларга келип калдыңар. О, 117 миң. 117 миң. Ар айдын кирешеси жана ошондо бир жылдын кирешеси 1.200.000, 1.300.000 тегерегинде. Достор, бул мен оюмча абдан биринчи компаниялар ачык айкын ар бир айдын кирешеси, ар бир жылдын кирешеси канча сумма экенин мындай ачык түрдө коркпой бул нерсени мисалы айтып бере алат да. Бул нерсе абдан сонун сигнал деп ойлойм. Эмнеге деген ошол финансовый сравненияларды көрүп туруп, компаниялар өскөндөрүнү көрүп туруп, биздин башка кичүү компанияларга, кичүү жаңы баштаган адистерге абдан сонун стимул үндөө берип атасыңар деп эсептейм да. Ошол үчүн чоң рахмат. Мен теги жакта да интервьюлар көрдүм да, таң калдым, молодцы, вообще классно. Bizde аз көргөндө көп жаш балдар иштешет. Анан ортоломо жаш канча компанияларда? Эми көбүнчөсү бир 24, 26 ушу жаштын ортосунда. 19-20 жаштагылар дагы барбы? Bizde 15 жаштагы бар. 15 жаштагы бар. Толук иштеп аткан. 15 жаштагы кыз бар бизде.
Биз аны кийин кесиш керек болуп калабы, бул баягы законодательство по трудоустройству тууралуу. Жок, аны барып турат. Биз аларды стажировщик сыяктуу болуп кетет да? Жок, аны барып турат. Законодательство боюнча ата-энелери аркылуу 15 жаштагыларды уруксат алып туруп, байкасаңыз көптөн IT академия, ошондой курстарда жаш балдарды алышат. Анан бүткөндөн кийин алар бир жакка барып иштешет да. Ошо жердин бирөөсү ошо Growwave. SM Global деген магазин, интернет-магазин, корейский. Жанагы жылдыздар бар го. Ошолордун кийимдерин, ар кандай брендтерин саткан магазин. Growwave'ти булар атайын коюшкан биздин инструментти. Growwave'ти кайсы жагында? Мисалы, элементтар эң жөнөкөй нерсе, мисалы бул магазинге киргенде поделиться деген нерсеси бар экен. Аккаунт түзсө болот. Жок. Мисалы мен азыр сатып алуучу катары жөнөкөй адам кирип, өзүмө бул магазинден аккаунт түзө алам. Түзгөндө да бул жеңил кылат. Мисалы, эгер жөнөк Growwave жок болсо, адам имейлин жазыш керек, пароль табыш керек, анан атын жазыш керек. Ал жок эле, мисалы, Facebook'ту басат дагы. Мен да ошондой кылам. Facebook'тан эле. Facebook менен аркылуу регистрация болдум. Мисалы, уже автоматически системага бул сайтта Аккаунтту как потребитель ачабы, потребитель катары магазин катары мен азыр өзүм потребитель катары жөнөкөй сатып алуучу катары мен мисалы жылдыздардын кийимин сатып алгым келип атат да. Бул аля K-pop стилдеги магазин окшойт достор, карап койсоңор болот экен. K-pop Корея жылдыздары дейм го. Корея жылдыздары. Мисалы мен аккаунт түзгөнүм үчүн мага Growwave 500 балл берди. 500 баллды мисалы мен бул программа лояльности. Вот кыргызча айтканда бул өздөрүнүн сайтында аккаунт түзүп койгон үчүн эле сизге 500 балл Growwave берет. Алар эмне алат? Бул интернет-магазиндин ээси менин имейлимди алат. Эгерде Facebook'та мен туулган жылым көрсөтүлсө, туулган жылымды берет. Персональный данные эң базовыйлар. Базовыйларын алат. Пол жынысымды алат, эркек же кыз белер, аны да алат. Булар ушул толук мен жөнүндө информацияны уже чогултуп баштады. Growwave'дин пайдасы ушул жерден уже тийип баштады. Алар мен жөнүндө толук информацияны алды. Достор, бир аз түшүндүрүп кетейин. Мен өзүм бир аз кыйналып түшүндүм. Growwave'дин эң жакшы мүмкүнчүлүгү для компания, ушул магазин үчүн түшүнүгүм боюнча абдан пайдалуу билгилер топтоп берет экен. Бул кандай аудитория кирди, кандай клиенттер кирди, кандай жашы бар, кандай жынысы бар, эмне менен кызыгат. Клиенттер үчүн болсо өзгөчө ушул келип регистрация кылган үчүн купондор, скидкалар, кэшбэктер сыяктуу, ошондой сыяктуу модель окшойт деп түшүндүм да азырчы. Бул жакта айымдан сурап коелу, как раз күлүп мындай. Бизде бул HR болот. HR. Всё классно. Бизге дагы HR абдан маанилүү. Атыңыз ким? Айгерим айымдан ошол HR боюнча сурап кетели. Кандай көйгөйлөр бар? Кыргызча анча деле сүйлөй албайм. Орусча. Сонун эле сүйлөп турбайсызбы? Кичине орусча сүйлөйм. Аралаштырып На самом деле мы очень сильно обращаем внимание на наших кандидатов. У нас очень много есть программ стажировок, очень много проходят этапов наши люди, которые работают у нас в компании, и мы очень сильно делаем упор на то, чтобы люди, которые работают в нашей компании, были открытые, ничего не боялись, стремились к чему-то большому, классному. Вот. И в основном, если вы потом пройдете, вы заметите, что все люди у нас открытые. Вот. И для нас это очень важно. Азыр бир вакансиялар, ачык вакансиялар барбы? Вы можете посмотреть в нашем инстаграм-аккаунте. У нас есть специальная табличка, вы можете зайти, и там нужно будет пройти анкету, после чего будет окошко, где есть актуальные вакансии. Я к вам, кстати, подписан. Я за новостями слежу. Вот это я веду еще. Можете лайк ставить. Все, я могу тогда вам напрямую писать. Теперь будем следить. Бизде балдар эми көп отурушат да. Компьютерде эртеден кечке чейин. Биз эми аларга айтабыз көп отурбасын, кандай кыймыл болсун деп. Ошонун бирөөсү ошол. Зарядка үчүн да? Ооба. Андан тышкары бизде эме бар. Болобу? Болот. Түшүп кетпейби? Жо. Бизде 120 килограммдык балдар бар. Мисалы сиздерге компанияга кириш үчүн кандай критерийлер бар? Мисалы, биринчи очередте мисалы адистиги туурабы же биринчи очередте базовый знания плюс баягы энтузиазм болгонуна көбүрөөк көңүл бурасыздар. Ошол жактары кандай болот мисалы? Для нас очень важно, чтобы у кандидата были больше soft skills. Бир минут, кечирим сурайм.
мисалы мен ошол нерсени көп жакшы берем, soft skill жана hard skill деген эмне болуп кетет? Soft skills — это как вы общаетесь, коммуникации, как вы преподносите себя, то, что исходит от вас. Hard skills — это то, чему вы можете научиться. Это то же самое программирование, допустим, хотите вы стать бухгалтером, что-то связано с математикой и так далее. И для нас очень важно, чтобы кандидат имел очень классные soft skills. То есть если будет выбор между разработчиком, который только начинает, но у него классные soft skills, либо разработчик, который очень крутой, но очень слабые soft skills, мы выберем первого. То есть для нас еще раз очень важно, чтобы человек был коммуникабельный, открытый, старался к чему-то, то есть был мотивирован. Если придет человек, который очень крутой, он все классно понимает, знает, но он будет закрытый, какой-то токсичный, да, ну, мы выберем первого. Вот. Поэтому, если вы такой, то откликайтесь. Түшүндүктүү достор. Бул жерде фронтовиктер отурушат. Фронттун эң биринчи линиясында клиенттер кандайдыр бир суроо болсо, проблемалар болуп калса, алар бизге кайрылышат. Фронтовик дегенде мен баягы фронтенд деген отдел деп ойлоп турдум, көрсө фронтовик дегенде бул баягы биринчи биз бул айтабыз, бул customer support. Бул клиенттерди эң биринчи тосуп алгандары, сүйлөшкөнү, эмнелер болуп атканды, кандай проблемалар болуп калса, ушунун баары ушул жерден башталып чечип беришет. Ооба. Канча адам азыр отделде? 10 адамбы? Мүмкүн болсо Айдайдан сурайык. Айдайдан сурап кетели. Азыр Айгерим айымдын башын ооруттук, эмисин башыңызды оорутабыз азырчы. Азыр, по-моему, где-то 15 адам. 15 адамсыңар. Кайсы тилдерде саппорт жүргүзөсүз? Саппорт дегенде достор, бул кандай болуп атат кыргызчасы? Жардам берүү, колдоо көрсөтүү, ар кайсы суроолорго жоопторду берүү, ар кайсы проблемаларды чечип берүү, маселелерди, көтөрүлгөн маселелерди чечип берүү командасы болуп калат, Ооба. Уялбай айтып беребиз азыр. Вот, на английском они в основном говорят. Все. Билбегендер жалаң эле англисче билген аудитория бар. Бул биздин клиенттерибиз көбүнчө Shopify платформасын колдонушат. Ал платформа эң башынан баштап англис тилинде болчу да. Андан тышкары кийинчерээк алар башка тилдерде да кошту, там филиппинский болобу же башка болобу. Бирок эгер мүмкүн бирөө бизге Филиппин тилинде жазса, же Кытай тилинде жазса, bizde Google Translate бар. Biz ошону колдонуп, ошо аркылуу билебиз эмнени сурап аткан. Анан жооп бергенде деле биз англисче жооп берсек, алар баары бир эле Google Translate алып эле кайра которуп алышат. Эң негизи англисчени жакшы билип туруп, анан баягы soft skills деди го. Адамгерчилик, мамиле, ачыктык, ошол жагы күчтүү болсо, тиякта отуруп алып, компьютер менен мындай аля Google стайлда иштерсек болот экен достор. Бул жак бул жерде англисче айтканда customer success деген команда. Эгер клиенттик успех болуп калат экен дословно, бирок мааниси кандай болуп калат? Бул мааниси клиенттер бизге кайрылышат, суроолор болсо. Көргөндө жакта бир отдел бар, ошо отдел эң биринчи клиенттер тосуп алардын проблемаларын чечип берет. Бул отделде биз өзүбүз жазып турабыз клиенттерге. Алар бизге кайрылабы, кайрылбайбы биз өз текшерип турабыз. Кандай болуп атат? Жакшы эле болуп баратабы? Көп пайда алып атабы биздин продуктубуздан жок? Өзүбүз чалабыз, көрсөтөбүз, изилдейбиз. Эгер мүмкүн биз проблемаларды көрсөк, кандайдыр бир биз өзүбүз команданы чогултуп, кандайдыр бир решениени таап туруп, өз кайрылып туруп көрсөтөбүз. Магазинге сиздер баягы чыгып аткан маселесин да көрсөтүп берет экенсиңер, ошол маселенин чечимдерин да көрсөтүп берет экенсиңер. Ооба. Бул эң чоң мааниси, биз эгер клиенттерибиз кандайдыр бир деңгээл менен көтөрүлүп турса, өсүп турса, өнүгүп турса, албетте биздин компаниябызды өнүшөт. Анткени алар биздин сервисибизди көпкө колдонушат, мүмкүн көптөгөн нерсени колдонуп, бизге көбүрөөк төлөйт. Кыскача айтканда, ошол себебинен алардын өнүгүшү, өсүшү биздин милдетибиз. Кандай эң көп кандай маселе менен кайрылышат сиздерге? В принципе, проблемы у них разные бывают. Это с установкой приложения, какие-то проблемы именно, вопросы обычно, технические какие-то, как установить, что сделать, какие, наверное, функции больше им помогут. Вот такие вот, больше консультации, наверное. И если какие-то проблемы есть, именно что-то сломалось, что-то не работает, они обращаются к нам, мы все смотрим, тестируем. Если действительно не работает, передаем разработчикам, а они уже чинятся. Бул жерде бизде эки эме бар. Звонок кылган атайын. Эгер кандай сөзчү болсо, бизде дайым көп звоноктор болот да, клиенттер менен. Алар ушундай кабинеттерге кирип сөйлөшөт. Азыр көргөндөй, Калыс мырза звонок кылып отурат. Клиент менен звонок переговор болуп атат окшойт азыр, Ооба.
сиздердин азыр планыңыздар кандай? Мисалы азыр жылына миллион 200-300 миң доллар киреше ала турган компанияга айландыңар, ооба. Кийинки этап кандай болот деп ойлойсуң? Эми амбициясы чоң. Биз кийинки 3 жылда мисалы 3,5 жылдын ичинде оюбуз боюнча миллиондук оборотко айына жетебиз. айына миллиондук оборотко. Биздин анан биздин штатыбыз оюзубузча 300дөн ашык киши иштешет. Булар эми көбүнчө Кыргызстандан болот. Анан башка чет өлкөлөрдө биз кандай болгону адистерди алабыз. Алар ошо чет өлкөдө, ошо региондо биздин представительствобуз болот да. Кудайым буйрса 3 жылда 3-4 жылда бир айлык киреше миллион долларга, жылдык киреше 12-15 миллионго жетебиз деген максаттар экен. Ооба. Эми буйрса. Кудайым буйрса ушул нерселер болсун. Бул жерде Ырыс мырза. Ырыс мырза. Ошо команданы түзүп турат. Ырыс аркылуу биз чечебиз кайсы нерсени кылабыз. Анан кылганда кантип кылабыз. Анан ушул идеяны, жөнөкөй идеяны, сөздө турган идеяны алар до конечного клиента жеткиришет да. Жолунда көптөгөн нерсени өтөт. Аны тартышат дизайнерлер, аны программисттер жасашат, аны маркетологдор сатышат, аны customer support адамдар ошону түшүндүрөт клиенттерге. Ошонун баары ушу мозговой центр деп коем, ушу аркылуу өтөт да. Ким аркылуу өтөт? Вот биздин продуктлордун бирөөсү Ырыс. Ырыс мырза. Мен project manager болом. Project manager. Ага. Проект менеджер достор. Ага. Сиздин ошондо жумушуңуз кандай болуп атат? Можно на русском? Конечно, аралаштырып, орысча, кыргызча. Ну, в целом, моя работа заключается в том, чтобы ставить процессы, по которым именно будет идти сама разработка продукта. То есть я отвечаю полностью за техническую, образно говоря, кухню всей компании. То есть когда заходит какая-то задача, я отвечаю за то, чтобы эта задача была реализована правильно, вовремя, и она обязательно дошла до наших потребителей, до наших клиентов. И полное руководство, контроль нагрузки, я отвечаю за то, чтобы все процессы работали правильно, чтобы программисты занимались своей работой, чтобы никто их не отвлекал от их процессов, и в первую очередь, чтобы мы соблюдали все сроки. 2014-тө пайда болдуңар. 2014-төн бери азыр 85 кишисиңер. Ошол 2014-тө биринчи канча киши элеңер? Анан кандай болду? Кандай түрдө бул нерсеге жеттиңер? Мен 2014-жылы айта албайм бизде бир киши болчу деп. Анткени бул эми семейный бизнес. Жок сен Мунара жана ийниң бар болчу. Эми бул жөнөкөй бир проект болчу. Бизде андан тышкарыда бир балдар бар болчу, дос балдар. Биз бул проектти өз бош убагыбызда жасачубуз эң башында. Анткени бул проекттин эч кандай бир пайдасы жок. Биз жөн эле жасадык. Анан көрүп атасыз бул айтат учабы же учпайбы. Анан эң башкы жылдары кыйналганбыз аябай. Анткени бизде бул эң биринчи чоң проектибиз. Кандайдыр биздин опытыбыз жок болчу. Growwave-ти ачканда, Growwave катары деле аты деле жок болсо керек эле мисалы да? Жок, аты жок болчу. Аты жок болчу, силер просто үйдө барып туруп бир приложение сыяктуу бир сервис жасадыңар. Бир программное обеспечение же эмне болуп калат? Эң башында эле ушундай плагин жасаганбыз. Ал эң башында абдан жөнөкөй болчу. Анан ошондо болгону менен эң башында көп пайда бере албачубуз. Биз клиенттерди жакшы билбечүбүз, түшүнбөчүбүз. Анан билбечүбүз кантип ушу продуктту бир пайда алып келе алабыз дегендер билбейтиңер. Эгер биз Кыргызстанда турабыз да, биздин клиентибиз Нью-Йоркто отурат. Кантип биз түшүнсөк болот, кандай проблемасы бар, кайсы нерсе анга абдан маанилүү, кайсынын мааниси жок. Ушул нерсени жакшы сезе албайсың, жакшы түшүнбөйсүң. Эгер биз ошо Нью-Йорктон тушунда отурсак, анда жакшы түшүнбөкпүз. Анда биз мүмкүн ушул убакытка абдан чоң болуп өсүп кетмекпиз. Ошого карабай бир 2-3 жыл бою кыйналдык, көп нерсени кылып аттык, үйрөнүп аттык ошо. Ар сайын буну кылсак иштебей койду, экинчисин кылсак иштебей койду, бирок үчүнчүсүн кылса аны кандайдыр бир убакта иштей баштады. Эми ошондо биз бир нөлдөгү деңгээлден баштап 3 жылдын ичинде өстүк да, түшүндүк кандай кылыш керек экен. Анан гипотезалар дайыма коюп турчубуз. Анан ушу 17-жылдан баштап бизде башталды. Бизде клиенттер боло баштады, төлөй башташты. Андан кийин ошо өсө баштады. Андан баштап жыл сайын 17-жылдан баштап. 17-жылдан. Бул жерде как раз бизде продуктовый команда отурат.
продуктовый команда Продуктовый дегенде бул команда аркылуу алар чечишет кайсы нерсени ушу продуктка жасаш керек, кантип жасаш керек. Growwave-дің сапатыны текшерип туруп, ар дайым өнүктүрүүчү бир команда болуп калабы, ошондой жакында болуп калды. Бул мындай болот да. Growwave бир жасадык, ошо менен токтолбойт. Ал дайым өнүгүп өсүп турат. Дайым биз кандай бир жаңы нерсе кошобуз. Функционалдуу өзгөртүп турасыңар, улучшатып турасыңар. Анан ушакта эң чоң маселе кайсы нерсени кошуш керек. Анткени бизде клиенттерде идеяларыбыз көп, абдан көп. Бирок баарын биз кыла албайбыз. Анан дагы ошонун ичинен чечиш керек, кайсынысы чоң пайда берет клиенттерге. Анан ошо көптөгөн клиенттерге дегенде бул силер бизнес плагиндерди киргизген онлайн магазиндер, сайттар, ошол сыяктуу нерселер. Анан ошого карата биз ошолордун миңдеген идеялардын ичинен бир экөөсүн тандайбыз. Бул Юрий Гагарин болуш керек болчу, бирок бир аз кыргызга окшош калыптыр да. Азиатский. Көп кумус ичти болуш керек. Ар бир помещениеде көрдүк достор, ар бир спейсте ушундай сүрөттөр бар экен. Мисалы биздин тарыхый ошол чоң бир салым кылган, ошол Совет Союз болсун, ошол кыргыз калкына болсун, чоң салым кылган ушундай персонаж дебейин, биздин кандай десем, сыймыктанган личностьтар да. Кыргызстанда отуруп туруп, дүйнөдөгү онлайн магазиндер, онлайн бизнестерге бул жактын технологиясы бар экенине, мисалы көбү болсок болот экен. Бул технология ана насколько конкурентоспособна, ошондой эле технологиялар башка приложениялерде деле барбы, американецтер деле ошондой нерсе кылса керек. Чын айтканда бул абдан кыйын маркет да. Тегишмелеп айтканда бизге бетме-бет конкуренттер абдан көп. Алар Европадан дагы бар, Америкадан дагы бар, Израилден дагы бар. Бир конкурентибиздин эмеси кантет салмагы да айта албайм, IPO-га чыгат деп айтышат жакында. Алар 1 миллиардтан ашык турушат. Капитализация 1 миллиардтан ашык. Ал килердин түзмө-түз болгон атаандашкан конкурентиңер. Ошолордун бирөөсү. Достор, бул программисттердин комнатасы. Бул жерде биздин бэкенд программисттер отурушат. Жылдыздарыбыз. Программисттер ошондой уялчак эл болушат экен, караса, анда уялып күлүп коятышат. Бирок абдан жакшы мындай неме экен, на релакс экен да, прям чувствуется атмосфера бардык, хихи деп мындай. Сонун атмосферада отургандарчы. И ушундай эле бул жерде биздин эң чыгармачыл, биздин легендарный адамыбыздын Чыңгыз Айтпатовдун сүрөтү бул жакта экен да. И бул жерде Альберт Эйнштейн. Бул онда дагы баягы эң популярдуу сүрөтүн тандапсыздарбы? Азыркы учурда силер ошо 80 киши болуп алып туруп канча компанияны обслуживаете? Менин билишим боюнча 8000 компанияны. 8500. 8500 компаниянын баардыгы эле силерге төлөп бербейт. Көп төлөбөйт. Бизде 2,5 миңдей төлөшөт. 2,5 миңдей компания төлөп беришет. Ал бул кандай мындай болуп калган? 8500 онлайн магазинде силер жардам берип атасыздар, оптимизациясын кылып берип атасыздар, плагиндер ошол нерселер жумуштар кылып берип атасыз. Эмнеге 8500 төлөбөйт, 2,5 миң ошонун 6000 төлөбөй эле калат? Ал кандай? Бул мындай да. Биз бир баада сатпайбыз. Бизде ар кайсы түрдөгү магазиндерге размерине жараша ар кандай пландарды жайгаштырганбыз да. Эми сиз Мегакомду көрсөңүз, аякта көрөсүз, көптөгөн тарифтер бар. Эгер сиз аз сүйлөшсөңүз, кичинекей тариф бар. Көп сүйлөшсөңүз, көп чоңураак тариф бар. Бизде ошондой. Кичинекей магазинге бир тариф, орточого бирөө, кичине чоңураганда бирөө, андан ары чөйүп кетет да. Алардын ар бирөөсүндө тарифтерде айырмалары бар, кандай нерселер кошулган. Анан эң биринчи баштапкысы бул эми бесплатный тариф да. Биздики ушундай тариф бар болчу. Азыркы убакта биз аны жоюп атабыз, бирок баары бир ушундай тариф бар болчу. Ошо себептен көптөгөндөр ушу бесплатныйга отурушкан. Ооба. Бул жанты бир отуруп кетип, бир отуруп койчу. Аны помещениеде бар экен. Жөн. Сонунго? Бул жерде технический саппорт деп коет. Бул жерде бэкэндчиктер отурушат, кээде фронтенчиктер отурат. Анан кээде жаңы келген компанияга стажерлор болобу же опытный программисттер болобу, алар да ушу кабинеттен түшөт.
Бул жерде азыр Бул ким? Биткоинбі, бақпы кім? Мейлі бұл? Стас, помоги. Кто на стене? Кто у нас на стене? Биткоин или бах? Бах. Так и хотел сказать. Я так и знал, да? Да. Станислав деген вас қарайды, шадил чоңы. Станислав, здравствуйте. Меня Нурлан. В чем заключается ваша основная работа и вашего отдела? Чем вы вообще занимаетесь? Мы подготавливаем новичков и уже опытных ребят, которые к нам приходят в компанию, к нашему проекту, который довольно уже разросся, он довольно еще большой. И нам нужно какое-то время, чтобы ребята подготовились и могли влиться в команду и полноценно уже после того, когда они проходят у нас онбординг, подготовочный период, они Это вот в переходят рамках команду. тех 6 недель, которые даются для стажеров, да? Да. Ну, у нас все разбито по этапам. Bir adam келтирип, достор, дайте мен силерге инвестор болайын, мен мисалы 10% сатып алам, адан тышкары силердин масштабирование кылган үчүн 0,0 мамлекеттерге киргизип берем. Мен ушундай пайда көрөсөм, мен инвесторлор болоюнчу 10%га кирейинчи десе, мисалы кайсы банк негизинде ошол 10% санап бермексиңер. Мисалы Гровейдин баасы ушунча. Биздики 7-ден 10 миллионго чейин. 7-10 миллион. Азыркы учурда Grovwave 7-10 миллион, 10 миллион доллар деп коелучу. 10 миллион доллар турат. Grovwave'ге 10%га кирем десеңер, жок дегенде кешим миллион долларды столға өтүш керек болот экен. Ошондой болуп калат да мисалы. Кирген кыйын болот. Ошондо дагы 10% миллионго сатпайсыз, адан тышкары не бере аласыңар? Кандай пайда алып келе аласыңар Grovwave'ге деп туруп сураса керек деп ойлойм да. Ошондо азыр усредненно 4%, 5% дегенде азыр 117 миң болсо, мисалы жарым жылдан кийин эле 150 миң долларга ежемесячный 150 миң киреше жетип калат экенсиңер да. Bir жылдан кийин 200 миң доллар. Биздин оюбузча ушундай болуш керек. Ошондо 3 жылда ошол нерсе бывает то, что и скачкообразно болуп кетишим. Бир убакта Чын айтканда ошондой болот. Анткени пандемия башталганда бизде секирип турду абдан. Анан убактар болгон, кандайдыр бир кризис болуп атканда алар пандемия башталганда канча процентке скачок берди келишеде? Биз айына 20% өсөт. Достор, мен башым айланып калды азырчы. Бул жерде дагы бир нерип калды. Куртка боло, бирдеме болсо уш коюп кетсет. Жакта бизде полочкалар бар, кандайдыр бир нерселер болсо, кийим кечер болсо, кейбирлер бизде жынсамдан келсе, биз жана ушул жакты өтүп белекчи. Жок, бул тиги бетте болчу. Бизде эки кырыл бар да. Биз азыр круг болуп туруп жүрүп. Бул жакка кирген эмеспиз. Жок, бул жаңы программисттер жак. Тиги бөлмөдө болдук, сол бөлмөдө. Эми бул оң бөлмөсүндө. Достор, мен башым айланып калды чынындачы. Бул жерде бизде программисттер турушат. Программисттер бул жак уже фронт-энд болуп калган анда. Бэк менен фронт биз дайым аралашып отурушат. Же командалар вокруг продукта, да? Продуктовый команда болуп туруп формируется. Да, достор, мына бир аз кыйынчы болуп туруп тартып койлу, капиштеп атканын көрүп койсок болот экен. Ар дайым аны бир командаларды уюштуруп турабыз. Азыркы убакта бизде бир-эки нерсе бар. Уш командалар иштеп турушат. Биз архитектураны өзгөртүп атабыз да, өз платформасын. Архитектура бул ушу платформа эмнеде жасалган, ошонун үстүндө турат да. Ошо архитектураны өзгөртсөңөр, ал продукт кандай десем, батыраак иштей башташат. Жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Сүрөттөгү ким? Бул Гаринчи деген футболист. Бразильский футболист, Пеледен кийинки деп эсептелет Бразилияда. Сен футболду жакшы көрөсүң ошо эле? Жакшы көрөм. Бул жакшы көргөн футболисттериңен. Жок, мен бул тандап атканда кимдерди ошо тамдарга тартам. Ошондо биринчи жолу уктум Гаринчи деп. Бул Гаринчи командадан бирөө сунуштап кетти, ушунда тартып койлду. Бул футболист өзү төрөлгөндө операция кылган бутуна көптөн айтышчу да, бул баса албайт. Почти что инвалид болгон адам кийин барып дүйнөдөгү абдан популярдуу футболистке айланып кеткен. Ооба. Success story экен өзүнчө, Туура. Мындайча айтканда, ошол эле IPO чыккан учурда кыргызстандык биринчи компания, которая выходит на IPO и рыночная стоимость $1 миллиард чыга турган даражага да келгенге бир максаттар болсо керек деп ойлойм да. Бул где-то далеко внутри. Анткени бул деңгээлге жетиш абдан кыйын. Оңой менен жете албайсың ушу 1 миллиардга жетмеге да. Бирок бир ошо азыркы күндө каяктагы бир жылдык компаниялар эле ошондой эле IPO чыгып кетишип атпайбы? Силердин уже кейсиңер бар, история бар, топтолгон данныйлар бар, команда бар, тажрыйбасы менен болгончу.
бул эң негизги байлыктардан го деп эсептенет, который уже на зарождение 2-3 стартаптын ичинде катышып калган, бир жыйынтыкка жеткирилген, ошондой эле сен өзүңдө канчалык тажрыйбалуу бир нерселер топтолуп калса керек дейм да. И бул 3 жылдык 5 жылдык история менен IPO чыкканда тиги бир айлык компаниялар чыгып кетип атпайбы? Силерде мүмкүнчүлүктөр эми чын айтканда бирөө эгер ушундай деңгээлге жетсе, анын артында көп нерсе бар. Мүмкүн биз анын баарын билбейбиз. Анан менин оюмча, эгер бирөөлөр ушу 1 жылдын ичинде 1 миллиарддык деңгээлге жеткен болсо, алар артында 5 жылдык жумуш бардыр, 10 жылдык жумуш бардыр. Анан жасаган нерсеси абдан сыймыктуу болуш керек деп эсептейм да. Ошол достор, бүгүн биз GrowWave компаниясында конокто болдук. Дагы бир өзгөчө бир суроолор болсо, дагы бир жолу ушак келип кеткиңер келсе, келечекте балким бир жолу келип кетесиз. Мага ютубер катары, мен блогер эле эмес, журналист эле эмесмин. Мындай жөн эле маектешүү абдан сонун болду, кызыктуу болду деп ойлойм. Андыкта сиздер үчүн, биздин көрүүчүлөр үчүн пайдалуу бир контент, пайдалуу бир выпуск болсун деп үмүттөнгөн болчук. Үмүттөнөм, бир ошондой бир кызыктуу эле бир нерсе болуп чыгат окшойт деп үмүттөнөм. Жок дегенде ошондой бир сонун компаниянын кандай иш жүргүзүлгөнүн, кандай түрдө иштерди кылып атканын бир көрүп кеткен болдук. Элдар, сенин бир оюң, бир акыркы бир сөздөрүң болсо, бир сунуштарың болсо айтып кеткен. Азыр жакшы бир мүмкүнчүлүк дейм. Андыктан биз уже айтып кеттик ал жакта. Балким башка бир ойлор бардыр. Чирсе. Эми акырта кетсе, сизге чоң рахмат келип кеткениңерге. Ушундай маанилүү нерселерди интернетке салып көптөгөн нерселерди көрсөтүп атасыздар. Анткени ушундай бизге окшогон компаниялар көптөгөндөр бир кычыкта иштешет, алар эч ким билишпейт эмне болуп атканын. То, что ушул мааниси абдан чоң. Сизге ошонго чоң ыраазычылыгым. Айта кетерим, өзүңөргө ишенгиле. Дайым коркпогула, чоң нерсе болсо эле, кыйын болсо эле кылып көргүлө. Все возможно. Достор, буюрса миллиардный компаниянын негиздөөчүсү Элдардын оозунан ушундай сөздөр, андан соң мотивация берүүчү сөздөрдү угуп чыктык. Рахмат. Сизге рахмат.